Assalamu алейкум, урматтуу Манас Баяндын көрөрмандары. Биз өткөндө көз каман көк чөкөстөрдүн Манаска келип кошулганын айтканбыз. Андан кийин Манас аларды сүйүнүп, сүрдүгүп, жакшы тосуп алып, каныкейге табыштап коюп, өзү ооганды көздөй кол жыйнап жортуулга кетип, Аму дарыянын жээгинде Алмамбет жайчылык кылып жаткан жеринен токтогонбуз. Эмесе баяныбызды уланталы. Айтмакчы, алгач сөздүн башында айта турган айрым сөздөр бар. Муну ошону айтып кетейин. Ушул көрсөтүүнү туугандар бөлүшүп, таркатышып койсоңуздар, биз сиздерге ыраазы болуп алкыш айтабыз. Анан дагы ушул көрсөтүүнү кантип колдойбуз, сизге кантип демөөрчүлүк кылабыз деген адамдар менин жеке кат куржунума жазып коюп жатышат айрым учурларда. Барыңыздарга жалпы кайрылып кетейин. Биз ушул көрсөтүүнүн үстүнө атайын эсеп чотторубузду, банк карталарыбыздын номерларын калтырып койгонбуз. Эгер демөөрчүлүк кылам деген, колдойм деген ниетиңиз болсо, мына ошол жака колдоо демөөрчүлүгүңүздү которуп койсоңуздар болот. Эмесе кепти улай берейин. Ошентип Манас Аму дарыянын аркы yüzүнө колду алып өтүп, Үргөнч калаасын камап калды. Үргөнч ошол кезтерде, ошол доорлордо Сагынбай Орозбаков атабыздын варианты боюнча Үргөнч ооганга карачы экен. Бүткүл ооганды Үргөнчтө туруп Түлкү деген хан бийлечи экен. Түлкү хан 3 бир тууган болот. Агасынын аты Түмөн, ортончусу Түлкү, Түлкүдөн кийин Акун деген кичүү бир тууганы бар экен. Бул Акундун эрдиги башкача, өзү жалгыз 1000 кишиге тете келген, мына ушундай инсан эле дейт да. Анан Манас Үргөнчтү камаганда аркы жактан Түлкү Кабылдан баштап баягы аскерлеринин баарын жыйнап, абдан мол аскер менен чыкты дейт. Экөөнүн согушу башталардын алдында аярлардын согушу башталып кетип, бул аярлардын согушунда кыргыз тараптан Көкөтөйдүн уулу Бокмурун жанагы оогандыктарга колго түшүп калат. Ал эми ооган тараптан Түлкүнүн иниси Акун колго түшүп, анан эми бая колго түшкөндөн кийин Акун Манастарга жолугуп, анан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, муну ушинтип баштаган учурда Түлкү чыдамы кетип, анан согушту баштай берет да. Жекеге Даңгибир деген балбаны Ачкызыл деген аты менен чыкты дейт. Эми кыргыз тараптан жекеге Сыргак мына ошол жерде чыгып туруп, Сыргак өнөрдү көрсөтүп баштады дейт да. Сыргакты эпоста мындай сүрөттөйт. Миңди көрсө шашпаган, 1000 кишиге бет алса көп экен деп качпаган. 1000 кишиге жолукса билген ишин баштаган. Санды көрсө шашпаган, санды көрсө бирөөсү санаасын бузуп качпаган. Сан кишиге жолукса шашпай уруш баштаган. Сундурса найза тартпаган, сумсайып жоодон кайтпаган. Султан Сыргак туруптур, көк казык деген атына камчыны катуу уруптур дейт. Ошол Даңгибирге чыгып, көк казык менен Сыргак Даңгибирге жетип барып, найза сайганда, найзасы артынан чыга түштү дейт да. Эми Сыргак ушунчалык баягы шердиги дагы, эрдиги да катуу, керек болсо Коңурбай Сыргакка ушунчалык баа берип, али мен сиздерге алдыда айтып берем, чоң казатта керек болсо Сыргагын кармап бергилечи, ой ушул Сыргагын кармап берсеңер, калганын өзүм кырайын деп Коңурбай жер чаап ийген да. Муну ушундай Сыргактын эрдиги, Сыргактын шердиги муну ушинтип айтылат эпоста. Мына ошол Сыргак Даңгибирди жанагынтип найза менен сайып, найзасы тепчүп өтүп артынан чыгып калганда Ачкызылын жетелеп өзүнүн баягы аскери тарапка Сыргак кирип келди дейт. Аңгыча болбой Түлкү бакырды дейт. Эй, биздин оогандан ушул балага чыга турган эч ким калбай калганбы я? Деп акырганда ал жактан анан кийин Чыламкайыр деген баатыр чыкты дейт. Тазала деген ат минип, бая Сыргакты көздөй качырып, Сыргак бурулуп барып, бири-бирине найза сайышып, найзалашып турганда, найза менен алыша албай, анан айбалта менен чабышып, баягы айбалтаны чапканда Чыламкайырдын колу сынып кетти дейт да. Муну ошентип Сыргак Чыламкайырдын колун сындыра чаап, Чыламкайыр артын көздөй качканда,
айдалынын тушу деп өлө турган жери ушул деп туруп артынан барып найза менен соғып калды дейт. Бирок өлтүргөнгө жетишпей калды дейт. Анткени чыламкайыр колуна кире качты дейт. Муну ушинтип турганда нар жактан түлкү жиндеп чыкты дейт. Ай, биздин ооган журтунда таяна турган эр жокпу? Таяна турган шер жокпу деп муну ушинтип бакырганда ал тараптан Дуана деген баатыр чыкты. Аябай алып кишеле дейт. Чымалы деген мылтыгы бар эле, мылтыгы бир башкача, анан алеңгир жаа тартчу эле дейт да. Сыргакты алыстан атканда сыргак калканын жамына берди дейт. Мына ошондо калканга тийген ок сыргактын калканын талкалап кетти дейт да. Анан тетигил кыргыз тараптан аны тас көрүп, калкан алып сыргакка жетип келди дейт. Аңгыча болбой наркы жактан Дуана келаткан экөөлөп баягындай ыкыс көрсөтүп туруп калды дейт. Аңгыча болбой тетигил оогандын ханы түлкү аны кудай урду дейт. Эй, мынау Дуананы экөөлөп атпайбы? Булар жекеге деген салтты бузду, наркты бузду. Каптагыла деп бүткүл колун Манастын колуна каптатып үйдү дейт. Эми акун болбосо сүйлөшүп тынчтык жолу менен чечмек. Бая түлкүнүн кызуу кандуулугунан, түлкүнүн сабырынын жоктугунан баягы оогандын аскерлеринин баарысы кыргызды көздөй каптады дейт да. Анан эми сыргак менен тас экөө октун тиги дабыраган баягы жамгыр болуп жаап аткан жаанын огунун астында калды дейт. Калкандарын жамынып алышып эптеп баягы колду көздөй жетип барышып, анан кол баягы оогандын колунан каптап келди дейт да. Ошондо кыргызды көрүп ал. Андан кийин анан баягы согуш башталып, кана байраң кыйсыпыр. Муну ушинтип ооган тараптын кыйла эри кыйла баатырлары өлүп, анын баарын берки жакта турган Акункан көрүп, андан кийин жер чаптып турду дейт да, арман кылып түлкүнүн баягы сабырсыздыгына аттин кылып. Түлкүгө ок тийип, түлкү 14 жеринен жарадар болуп, дала эрлери ошол жерде жарадар, буту сынып, колу сынып, көпкөк темир кийген кыргыздын аскерлеринин баарысы булар тетиги Кытайдан бери согушуп келген. Буларда согуш өнөрү күчтүү. Түлкү онтоп жатты дейт үйүнө келип. Ушундай жаралары болуп, баягы дарыгерин чакырып түлкүнүн жаратын каратып, бирок түлкүнүн жараты көп болгондуктан аябай кыйналып төшөктөн башын көтөрө албай жатып калды дейт. Мына ошол маалда анан Акунду Манастар менен сүйлөшүп, ушул согуштун аягын эми тынчтык менен бүтөрөлү деп Манастар менен баягы келишип, анан Акун үйүнө кайтып барды дейт. Мына ошондо Акун кыргыздын аскерлери жөнүндө эмне деп айтканын сиздерге окуп берейин. Атканынан жазбаган, мерген көрдүм кыргызды, апкарып жоодон шашпаган, эрден көрдүм кыргызды, сундуруп найза тартпаган, султан көрдүм кыргызды, өлгөнүнө ыраазы, балейге сабыр кылуучу, журттан көрдүм кыргызды, бетке алганын жазбаган, мерген көрдүм кыргызды, беттешкенин жазайын, берген көрдүм кыргызды, бар жүрүшү тоокел, баатыр көрдүм кыргызды, тапканына канагат, аштуу көрдүм кыргызды, тектеп койсо тим турган, баштуу көрдүм кыргызды, үй ордуна жүктөгөн, чатыр көрдүм кыргыздан, миңден бери шашпаган, баатыр көрдүм кыргыздан, козу ордуна тай сойгон, эттүү көрдүм кыргыздан, кызыл ыраң нур жүздүү, беттүү көрдүм кыргыздан, кош беш айтып сүйлөсө, эптүү көрдүм кыргыздан деп Акункан түлкүгө муну ушундай кеп айтат. Муну ушинтип Акун кыргыздын борумун, кыргыздын баянын Түлкү ханга айтып бергенден кийин эми Түлкү хан катуу жаракат алып калган. Согушта кыйла жерине найза жеп, кылыч жеп, төшөктөн башын көтөрө албай турат. Анан Түлкү айтты дейт: "Акун иним, эми сен хан бол менин ордума" деп анан хандыгынын бардыгын Акунга өткүзүп берип, Акун хан көтөрүлүп, анан Манаска келип, ак желек көтөрүп келди дейт, тартып алып баягы жеңилгенин билдирип. Анан мына ушул жерде ушул окуя тынчтык менен бүтүп, ал эми Түлкү ошол ооганды жердеген кыргыздын урууларына кол салып, жанагы тейит каңдылардан салык алып атайын. Анан кийин салык төлөбөйбүз деген катаганды чаап, Кошойдун уулун өлтүрүп коюптур да. Кошой ошол учурда кай бир жакта жортуулда жүргөн экен. Анан ошол Кошойдун уулунун кунуна дейт, мына мындай жерлерди берди дейт да. Шымал жак Үргөнч калаасын, аягы Амудария,
Барына хан болгун деп жазыйра сакара таласын энчисине бөлүптүр. Түн шымал жак каласын мал жайына бөлүптүр. Ысар менен көлөбүн аван кошой бийлептир. Бир кабылдан бөлөгүн. Жайлатты кундуз талканды улук кылып урматтап кыргызда кошой дарканды дейт. Мына ошол Үргөнч калаасы ошондон кийин анан түрк элине, бая Алаштын элине өттү дейт. Мына ушул аймактын баарысын кошой бийледи дейт. Бул дагы айтам, Сагынбай Орозбаков атабыздын варианты боюнча. Мына ошол согушта Манастын эрдигин, Манастын борумун, Манастын түрүн, сүрүн көргөн Акун Манаска кайрылып, эгер сенде уул болсо, кыз алышып, уул үйлөп, экөөбүз куда болсок кандай болот? Ооган эли менен кыргыз элинин ынтымагын минтип ашырсак кандай болот Манас деп суроо бергенде, Манас ошол учурда 35 жашта экен, ичи уйгу-туйгу болуп кетти дейт. Анткени Манаста али же уул жок, же кыз жок. Анан баягы уулум жок эле, кыздуу эмес элем деп жайын айткандан кийин анда экөөбүз бел куда бололу. Эгер менде кыз боло турган болсо, сенде уул боло турган болсо, мен кызымды берейин. Эгер сенде кыз болуп кала турган болсо, менде уул болсо, сенин кызыңды алайын, Манас деп экөө бел куда болушуп, анан Манас калың өткөрүп, бири-бирине жанагындай баалуу белек бекчектерден беришип, муну ушинтип бекишип, экөө бел куда болду дейт. Ал эми кошой абабыз болсо, жанагы жердин баарысын алып, ошол жерди кыргызга өткөрүп, анан ошол жерди кошой абабыз бийлеп калды дейт да. Муну ушинтип Ооган менен Кыргыздын согушу бүттү. Тигил жакта Акунхан хан болду, Түлкү хандыгын өткүзүп берди. Ал эми Манас бул согуштан олжолуу, бул согуштан бел кудалуу болуп кайта берсин. Биз болсо тетигил Каныкейге табыштап, Каныкейге дайындап кеткен көз камандар жөнүндө баяныбызды улайлы туугандар. Эми көз камандарды Каныкейге табыштаганда бул көз камандардын сөзү бузук, көзү бузук болуп жүрдү да. Баягы Каныкейге табыштаган эми мал бер деген мал берди, буларга үй тиктирип, булардын төшөн чоорун жаңыртып, бүт баарысын шайма шай кылып бер деди, мынтип берди. Бирок ошондо деле көбү кыргызча билбейт дейт, калмакча сүйлөйт дейт, кытайча аралаштырып сүйлөйт дейт, таптакыр бөлөгөстүү болуп болбой калган эле экен. Жеген ичкени да башка дейт, кийгени да башка дейт, кыргыздыкын бираз жактырбайт дейт, кыргыз болсо алардыкын жактырбайт. Эми мен сиздерге Үсөндүн тарых таржымалын улап айтып берейин. Үсөн бая 24 жашында Кытайга колго түшүп кеткенде, башына тери кийгизип, тетиги Жушаңды деген элдин арасына алып барып коюп койгондо, Үсөндүн аялы дагы кошо кеткен экен, ал боюнда бар экен. Ал жака барганда төрөттөн көз жумуп, бирок бала саман калат экен да. Ошол Үсөн анан жана доңдон аял алып, бираз мал кылып, мал союп, анан бир чети үйлөнгөнүм деп той берип, анан жанагы артынан ээстип жүргөн баласы дагы 2ге чыгып калган экен. Ага да ат коюлу элек экен да. Анан эми ушул балама ат коюп бергиле деп ошол доң элине кайрылса, Көкчөр деп ат коюп коюшат экен. Эми бул Көкчөр деген таптакыр бизге түшүнүксүз, тилибизге туура келбеген ат экен. Мейлеми силер Көкчөр деп койсоңор, биз артын бираз улап туруп анан Көкчөкөс деп албайлыбы дешип, анан Көкчөкөс деп өзүнүн баласына ат койгон экен. Анан жана доңдон алган аялынан дагы 4 балалуу болот экен. Ошону менен 5 баласы менен баягы Үсөн Кыргызга кийин Манаска көчүп келип жатпайбы? Ал эми Үсөн деген аты өчүп, тигил жактагылар муну көз каман деп атап алышкан экен. Мына ошол көз каман менен көз камандын балдарына кыргыз негедир жакпайт, Манас жакпайт, Каныкей алардын тилин таппайт негедир, же сөзүн түшүнбөйт, муну ушинтип турушту. Аңгыча болбой Манас жеңиш менен кайтып келип, Манастын эми ичинде кири жок. Баягы көз камандын балдарынын баарын чакырып, той өткөрүп, алардын ар бирине өз-өзүнчө үй тиктирип, үйлөрүн жаңылап, керек болсо эшиктеги казанына чейин жаңылап, кийим кечесине чейин жаңылап, муну ушинтип мал берип, төө берип, жылкы берип, муну ушинтип көптүрүп салды дейт. Бирок ошентсе дагы тигилердин түрү бузук, тигилердин сүрү бузук,
тигилердин сөзү бузук. Баягы барган жеринде Манаска эми биз тең атабыз. Манас болсо жалгыз экен. Анан кокус какыс бул Манасты өлтүрүп койсок, Манастын бийлигин биз ээлесек, Манастын баягы хандыгы бизге өтүп кетет да дешип, жолуккан жерде баягы көкчө көзү баш болуп калган бешөө төш болуп сүйлөшүп, муну ушинтип кутумду кылып турушту дейт. Баягы көз каман Үсен аксакалда кичине да болсо эми акыл бар, баягы кыргызчылыгы калган экен. Көкүрөгүндө, ай балдар койсоңорчу, момунтип бизгин ар бирибизге бирден үйдү тиктирип, төшөн чоорубузга чейин, идиш аягыбызга чейин, мал жаныбызга чейин мукмуш кылып берди, бизди көптүрдү, кымыз ичип, жая жеп жыргап калдык. Ай койсоңорчу, бул Манаска силердин алыңар жетпейт, бул жагынан тетигил Кытайды чаап, тетигинен тиги Ындыга чейин, Шоорукканга чейин чаап, бул жагынан Панусту чаап, тетигил Алмакойур, тетигил жакта Чүйдү, Текести чаап, бул Манас деген шердиги, Манас деген эрдиги камкордугу башкача неме. Койсоңорчу ушундай сөзүңөрдү десе, баягы көкчөкөс баласы атасын шылдыңдай тиктеп, атабыз эми алжып калган, карып калган деп, баягы балдарды дагы уюштуруп, атасына сыр бербей, мейли демиш болуп коюп, анан өстөрүнчө кутум уюштуруп мынтип турду дейт да. Манаста болсо ушунчалык баягы ичинде кир жок. Улам тетигилерге жакшылыгын кылат. Ал эмес той кылып, байге чаптырып, байгесин сайып, муну ушинтип майрам кылып, тетигилерди эми ушунча тууганы келсе, Манас буларды кабыл албай, же болбосо начар кабыл алып койду дебесин деп, бүткүл баягы анын үстүнө Ороздунун 10 баласын кырып таштаган болчу да Манас. Анткени Ороздунун 10 баласы да ушинтип Манасты өлтүрүп алсак, Манасты жеп койсок, Манасты жутуп алсак, Манастын бийлиги бизге тийип калса деп, Манаска катылганын койгон эмес да. Анан Ороздунун 10 баласын кырып таштаган. Эми ошол Ороздунун 10 баласындай болбосун деп, буларды жакшы кабыл алып, анын үстүнө көкчөкөстү мындай сынап көрүп, бул бир жерге хан боло турган бала экен деп, муну ушинтип калган болчу да. Анткенине болбойт, булар айнып турат да. Анан Каныкей дагы Манаска келип минтип айтып жатат. Манас дейт: ал албай жатат сырыңды, алып алса сырыңды, агиниң жок жалгызым, абыдан түзөр сыныңды, адам кылбас иш кылып, арбытар бекен чырыңды, олуя болуп кетти деп, ооздон ары бир коюп арстаным жаман көрөт деп айта албай жатам чынымды, акыр түбү көрөсүң аягыңдан чечер шымыңды дейт. Эми бул менин аялым олуя болуп кеттиби? Мени тууганыма шыкап, муну ушинтип жатабы деп, мени ооздон ары бир койбосун деп, мен сага чынымды айта албай жатам Манас. Акыр түбү ушулардан бир жамандык көрөсүң деп жатат да. Алек кылып кыйратар, аскер билген тыңыңды, биле албай жатыр тилиңди, тута албай жатыр диниңди, түштө түрктүн тилине, түбү душман зилиңде. Туган деп боор бурасың, туурасын айткан кебиме душман деп мени турасың, жуда чогуу тим койбой, туш-тушка бөлүп тараткын, душмандын көзүн караткын, буларды чогуу тим койбой, бузуп баарын тараткын, мурунтадан иш кылып, букара көзүн караткын, бирин жибери калчага, бирин жибери кыйбага, бири-бирин көрө албай, минтип жүрсүң кыйлага, билбей туруп тууган деп, бир күнү боздоо ыйлаба, зардабы тийип кыйлага, жапырак алтын чынарым, шамал тийбей кыйраба, бирин жибери татарга, короолош кылып кыргызга, кошуп койбо катарга, бирин жибери казакка, минтип камын жебесең, биз калабыз мазака, айткан тилиңди албасаң, азыр түбү калабыз арылбаган азапка деп, Каныкей мына ушундай кеңешин айтып жатат. Булардын сөөгү бузулуп калыптыр, булардын теги бузулуп калыптыр. Бул сөөк бузулса, тек бузулса, кыйлага чейин оңолбойт. Ошондуктан булардын баарысын чогуу ушул жерде кармабастан туш тарапка чачып жибер. Эгерде булар күчтөнө турган болсо, булар кубаттанып ала турган болсо, биз азапка калабыз бир күнү Манас деп, муну ушинтип Каныкей Манаска сөз айтса, Манас Каныкейди кадимкидей жаман көрдү да. Мынтип айтып атат: тууганым түгүл Каныкей, тутушкан душман союппу, журтта жок сөздүң айтасың, туугандан көзүм тоюппу. Катындыктан айтасың, кас кылып капыр союппу, кармашпай Манас коюппу, карадан көзүм тоюппу. Жанга күйөр тууганга, жардам берип турганга, жарып Манас калдыбы, келелек жаткан тууганым, сага жамандык кылып салдыбы. Кытайга кеткен тууганым, Кыргызга келип калдыбы, кыйрына келе албай жатып, кылымдын баарын алдыбы, сага кыйын иш кылып салдыбы.
Ороздунун балдарын ойрон кылып салганым, ойлонбойм сөздүн жалганын, ногойдун уулу төрт экен, көп көрдүң мө катыным, көз камандын балдарын, көчүп келип калганын, канаты бар учуучу, куйрук менен конуучу, карап келсе тууган деп, катарга койбой тартат деп, какшаганын кандай кеп деп, Каныкейге катуу тийгенде Каныкей мейли деди дейт. Мейли эми, бул сенин тууганың. Бирок мен айтчу сөзүмдү айттым сага Манас. Кийин бармагыңды жара чайнап тиштеп жүрбөгүнө. Деп, муну ушинтип, Манас менен Каныкей сөздү бүтүрүшүп, анан баягы Каныкей эшикке эч кимди келтирбегиле деп бир далай аскерди коюп койгон экен. Манас менен ушул баягы көкчөкөс көз камандар тууралуу сүйлөшүп алайын деп. Каныкей эшикке чыгып, баягы кайтаруучу аскерлердин баарысын үйүңөргө баргыла деп таратты дагы дейт. Анан Манастын ушул тейин, Манастын ушул пейлин, Манастын баягы көкчөкөстөргө жүрөгүнүн агын байкап алып, өзү дагы ичинен бүкү-түкү бушайман болуп турду. Мына ушул жерден, урматтуу туугандар, көрсөтүүнү аяктайбыз. Калганын буюрса кийинки көрсөтүүдө улап айтып бермекчимин. Аман туруңуздар.